Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтчулугу? Биз элдик көзөмөл кыймылы жана анын мүчөлөрү азыркы болуп аткан мамлекеттик деңгээлдеги жогорку кеңеште көтөрүлүп аткан казинолор боюнча казинолорду мыйзамдаштыруу долбоорун өткөзүүгө каршыбыз. Жогоруда айтылып аткан игровой автомат жана башка оюндардын баары мыйзамдуу четте жабылбай атканына да каршыбыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаев, сиздер азыр ушу коррупция менен катуу күрөшүп атасыздар. Ушул күрөшүүнүн эң бирден бир сапаттуу жемиши деп эсептейт элем эгерде ушурекини жаптырсаңыздар. Себеби баардык өлкө мамлекеттерде мындай оюндар болбойт. Себеби бул наркобизнестин, нелегальный доходтун, не трудовой рабочий доходтун бул өзүнүн бир отмывание денег болуп эсептелет да. Биздин кыргыздарда да мындай кыргыз мамлекетинде мындай болушуна биз каршыбыз. Биздин элибиз, биздин жарандарыбыз, биздин жаштар, биздин өсүп келаткан муундар мындан жакшы иш менен алек болушуна жана мындан жакшы интеллектуалдык ресурстар бизде өсүшүнө биз аябай тилектешпиз да. Бул азыркы көрүнүш биздин адам баласынын, жаштардын, келечектин, муундардын баарын тең аң сезимин калкалап атат, деградация кылып атат. Биздин жаштарды, коомчулукту дилетант кылып атат. Мына сиздер өкмөттү өнүктүрөбүз, өкмөттү аябай өнүктүрүшүбүз керек, Кыргызстанды алдыга чыгара турган мамлекеттерден кылышыбыз керек деп катуу күрөшүп атасыңар. Бирок ошол эле учурда эгерде ушулар иштеп турса кайдан өнүгөт? Мына ошолорду биз ушундайлардан башташыбыз керек. Ар бир жаран, ар бир биздин муун бул мамлекеттин жана үй бүлөнүн пайдубалы болуп эсептелет. Ар бирине биз ушундай духовный питание, интеллектуалдык питание жана ушундай жакшынакай сапаттарды, жакшынакай кесипкөйлүктөрдү үйрөтпөй, кайрадан ушундай жерлерге түртсөк, бул Кыргызстандын өсүшүн эмес, кайра сазга батышына алып келет да. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылым. Тез арада муну мыйзам чегинде токтотуп, жогорку кеңешке депутаттарга кайрылабыз жана сиздин дагы өтүнүчүңүздү же кандай бир демилгеңиз менен ушул жабылган нерсе болушуна аябай биз тилектешпиз да. Рахмат.